Кермет айылынын тургуну Абдубасыл Отобаев 20 жылдан бери дарбыз эгип үй бүлөсүн багып келет. Дыйкандын көпчүлүк убактысы мына ушул талаада кетмен кырында эмгектенүү менен өтөт. Эрте жазда жерди даярдап эккен дарбызы жайдын ортосуна жетпей түшүмүн бере баштайт. Эрте жазда шыкмала басып, шыкмаллагандан жөөк тартабыз. Жөөк тартып, анан буга жөөк тарткандан кийин пленкасын тартып, ар бир пленканы тешип эгип чыгабыз дарбызды. Эгип чыккандан суу коебуз. Суу койгондон кийин бул өзү өнүп чыгат дарбыз. Дарбыз өзгөчө мененти талап кылат. Анткени жер астынан өнүп чыккан соң аны ото чөптөн арылтып, убагында сугарып, карап туруу зарыл. Ошондо гана дыйкандын мээнети кайтат. Минералдык жерсемиштер берилет, убагында чабылат, культивация салынат, пыштасы чабылат. Канча ирет буга жылуулук керек. Жылуулук керек, ушу таза болуш керек ото чөптөрдөн. Тазалап туруп, анан дайыма али карап турулат да бул дарбыз. Карап турулат, суусу убагында берилип, убагында таралып, жанагы жаганалап, жана немелерин тазалап турабыз да ото чөптөрүнөн. Дыйкан дарбыздын уругун атайын өткөрүлгөн жармакерлерден тандап алат. Бул жылы эккен дарбыздын уругу Голландиядан алым келинген. Сортуна жараша жер семирткичтерди берип, бышкан күнүнө чейин талаада болот. Бир жума күндө суу коюлат. Кеч коюп эртең менен ташай бересиң, кеч коюп эртең менен ташай бересиң. 7 күн суу коюлат. Анан кийин үзө турган 10 күн калганда немени талааны курутабыз. Кургак кылып суу берилбейт. Ошо 10 күн ичинде дарбыз шире байлайт. Шире байлап ширин болот. Ошентип көп мээнеттин арты менен бышкан дарбыз жайдын ортосуна жетпей базарга чыгат. Дарбыздын адам организмине да пайдасы чоң. Ал тамак сиңирүүнү жакшыртат. Дарбыз организмдеги шлактарды чыгарышта, организмде топтолуп калган ошол зыян келтирүүчү заттарды жууп чыгып кетишке организмге өтө кол келет. Биз дарбызды боор ооруларына, сары оорусудан кийин көп жегенге маслахат беребиз. Бирок бул өсүмдүк ширелүү болгондуктан аны жаш балдарга көп берүүгө болбойт. Анткени ал баланы ашыкча салмактуулукка алып келет. Себеби анын курамында шекер организмге бат сиңет да, жыйынтыгында бала акырындык менен толо баштайт. Сахар диабет оорусу менен ооруган кишилерге көп жегенге биз маслахат бербейбиз. Мурда сахар содержащий немеси коэффициенти азыраак дарбыздар болчу эле. Азыр андай жок болуп калып, астраханский түрлөр булар ширesi көбүрөөк. Аларга ошон үчүн сахар оорусу менен ооруган кишилерге биз көп маслахат бербейбиз. Жол боюнда дарбызды сатып алууга болбойт. Алар унаадан чыккан жаман заттарды өзүнө сиңирип алат да, жыйынтыгында пайдасынан зыяны көп болуп калат. Демек дарбызды базарлардан, сода түйүндөрдөн жана үстү жабылган жайлардан сатып алуу керек. Нуржигит Табалдиев, Эмилбек Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу Таң нуру программасы үчүн.